Жапония Баткендин жолдорун оңдоого 5 миллион 300 миң доллар грант берди. Бул тууралуу Каржы министрлиги билдирди. Маалыматка караганда долбоордун негизги максаты Баткен облусунун аймагында табигый кырсыктарга туруктуу жолдорду куруу жана Борбордук Азия чөлкөмүндө логистиканын коопсуздугун камсыз кылуу. Белгилей кетсек, долбоордун аткаруучу органы Транспорт жана коммуникациялар министрлиги. Садыр Жапаров мамлекеттик иш сапары менен Кытайга барат. Бул тууралуу маалымат жыйында Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девень билдирди. Өлкө башчысынын иш сапары май айында боло турганы айтылды. Садыр Жапаров Кытай Борбордук Азия саммитине дагы катыша турганы маалым. Өзгөн районунун Жалпак Таш айыл өкмөтүнө караштуу Карл Маркс айылынын Кызыл Күнгөй тилкесинде жер көчтү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда жер кыртышы активдешип, болжолу менен 1 миллион метр куб жер көчкү түшкөн. Жер көчкү аталган тилкедеги 18 турак үйгө коркунуч жаратып, үйлөргө 300 метр аралык калган. Жерине 24 куткаруучу, айыл өкмөт тарабынан 40 адам, 1 хово, 5 портер, 3 КАМАЗ, 1 жүктөгүч жана жеке унаалар тартылып, 18 турак үйдүн 195 тургуну жеңил үй тиричилик буюмдары менен Куршап айылына туугандарыныкына көчүрүлгөн. Жер көчкүдөн улам Өзгөн районунда өзгөчө кырдаал жарыяланганы айтылды. Бишкектин мурдагы вице-мэри, тазалык ишканасынын мурдагы директору Рыспек Сарпашев кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирет. Маалыматка караганда ага каршы ишенип берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу жана ошондой эле кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Рыспек Сарпашев 2017-18 жылдары тазалык муниципалдык ишканасына тиешелүү иштебеген жана жетишсиз болгон атайын автотетиктерди жана күйүүчү майлоочу материалдарды негизсиз эсептен чыгарып салган. УКМКнын айтымында ал тетиктер жана күйүүчү майлоочу майлар сатылып, түшкөн каражатты аткаминерлер бөлүшүп алышкан. Аны менен Бишкек шаарынын мэриясына караштуу тазалык ишканасынын бюджетине 5 миллион сомдон ашык суммада зыян келтирилген. Раззаков шаарында күчү 7 балдык жер титирөө катталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда 23 март саат түнкү 2ден 7 мүнөт өткөндө Тажикстандын аймагында очогунда күчү 7,5 балга жеткен жер силкинүү катталган. Жер титирөө Сүлүктү, Раззаков шаарларында 5 бал, Баткен шаарында 4 балга чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор болбогону айтылды. Журналист Ыдырыс Исаков дагы бир ирет милицияга чакырылганын билдирди. Анын айтымында ал суракка буга чейинки чыгарган видеосу боюнча чакыртылган. Эсиңиздерде болсо, баягыда мен Сарбашев мырза сизби деп сураганда атын жашырып качкан инспектор эми менин үстүмөн милицияга даттаныптыр. Алгач ал киши талаштуу жердин түпкү документтерин таап, документтери жасалма эмес экенин далилдеп алгандан кийин менин үстүмөн милицияга эмес, бандиттерге даттанса дагы эп болмок. Али ал кишинин ак же кара экени аныкталбай атып, актанып баштаганы бир аз шашкандай болуп калыптыр деп жазат ал. Кошумчалай кетсек, журналист Ыдырыс Исаков буга чейин да бир нече жолу милицияга сурак берген. Эске салсак, ал Азаттык радиосунда бир нече жыл эмгектенген. Учурда өзүнүн аты менен YouTube порталында канал ачып, түрдүү багыттагы материалдарды чыгарып келет.